Кыргызстан менен Индиянын ортосунда кайчылаш маданияты жылын өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу Нью-Дели шаарында Кыргызстандын элчиси Асен Исаев Индиянын маданият министринин ордун басары Партасарти Сен Шарма менен жолугушканда сүйлөшүлдү. Маалыматка ылайык, жолугушууда элчи Кыргызстан менен Индияны адамзаттык байланыштарды өнүктүрүүнүн, эки өлкөнүн элдеринин көп кылымдык тарых жана маданият байланыштырып турганын белгиледи. Элчи Исаев дүйнөдөгү эпидемиологиялык абалды эске алуу менен эки өлкөнүн ортосундагы маданият жылын өткөрүү келерки жылга жылдырылганын айтты. Буга байланыштуу келерки жыл эки өлкөдө биргелешкен маданий иш-чараларды уюштуруу маселеси боюнча тыгыз иштешүүнү сунуштады. Мындан тышкары эки өлкөнүн ортосундагы түзүлгөн маданий байланыштарды кеңейтүү максатында элчи музыка, бий, кино, көргөзмөлөр, семинарлар, археология, музей иштери жана башка тармактарда байланыштарды бекемдөөгө багытталган Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы маданий алмашуу программасына кол коюуну сунуштады. Индия тарап кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарын биргелеп, аныктоого жана аларды мындан арыда алга жылдырууга даяр экендигин билдирди. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы маданий гуманитардык кызматташуу жаатындагы достук байланыштарды өнүктүрүүгө өзара каалоолорун билдиришти.